Assalamu alaikum. Урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок сүйүүчүлөр. Кеч кирди. Кеч кирсе дагы бирок видео тартууга туура келип отурат. Мына бурчта бирөө киринип атат. Бул күл кадимкидей эле чаңдатып мени менен кошо буякты. Тартуудагы видеонун максаты эмне? Бул тоок жатканына 4 сутка болду. Ага чейин жатып туруп антиментип жүргөндө мен астына фабричный жумуртка салып койгом. Штоп салган жумурткамды жөн эле бирок кылып салбасын деп. Бирок өзү дагы экини кошуп алыптыр. Экини тууганбы же булар тууп кеткенби бул туруп жүргөндө, кыскасы астында дагы 2 жумуртка бар. Фабричный жумурткаларды алып салдым. Азыр астындагы жумурткаларга метка коюп коем. Алар 4 күн мурда чыгат сала турган жумурткалардан. Сала турган жумурткалар булар. Бирок бул жерде 9 жумуртка бар. 9 жумуртканын 1, 2, 3, 4 сүйрү жумуртка, 5 тоголок жумуртка. Ушундай теория бар экен. Сүйрү жумурткалар короз болот, тоголоктор тоок болот деген бар экен. Сүйрүлөр короз, булар тоок болот. Ошондой эми канчалык деңгээлде бул чындыгы бар, ал тууралуу дагы колдон келишинче видео тартып, тастыктанга чогуу текшергенге аракет кылабыз. Ошондой эми бул тоок негизи жөжө багууга ыңгайы жок болуп эсептелинет негизи. Булар жакшы бага албайт. Чыгарып атып эле бир тоон өлтүрүп салышы мүмкүн. Ошондон кантип өлтүрбөй чыгарып алабыз, кантип аман эсен бардыгын, кыскасы кимиси састык болбой чыккан болсо, ошолордун бардыгын аман эсен чоңойтуп алабыз. Ал тууралуу дагы видео тартып, материал кылганга аракет кылабыз буюрса. Эми азыр болсо муну салабыз, анан калгандагы көрөбүз. Мына кана киргизип алчы. Мына булар астында басып жаткандар, буларга азыр метка коюп коеюн, чтоб кийин таппай калбагыдай болайын. Мына булар 4 күн мурунку салынган жумурткалар болуп эсептелинет. Мына тигил уже тиякты байкаштырып атат. Кел, бул экөөнү дагы кайра ал эми. Менин колумдун кирилигине көңүл бурбаңыздар, видео стройка кылып атам. Плей болуп, блинс чаптап аткам. Ошолордун бардыгы азыр сала калайын деп бияка чуркап келгендеги жумушум пока бүт элек. Ошол урматтуу бир туугандар, эми калганын дагы кийинки өзүнчө видео алып чыгарганга аракет кылабыз. Бул мына азыр кабыл алды. Астына алайыктап өзү басып жатат. Эми 11 штук бул туура эле. 15ти салсаң деле болот, бирок көп болуп калганы деле жакшы эмес. Бирөөсү чыгып калат, ичине батпай калат. Анан жөн эле батпай калса, муздап калат, ошентип өлүп калат. Анан састыгы кайдан чыгат, ошондон чыгат. Анын астына чакан эле 9, 10, 11, максимум 12ге чейин салса болот деп ойлойм. Мен былтыр 13, 14 салып көргөм, болбой эле 8, 9 чыккан. Андыктан 10, 11 штук максимум ошо 13ке чейин барса туура эле болот го деп ойлойм. Буга эми өзүнчө бир жерге көчүрсөм дедим эле, бирок көчүргүм келген жок. Бул бала тоок. То есть биринчи жолу басып атат. Анан тияк-бияка чуркатып, чочутуп, отун которуп, кыйнабай эле коеюн дедим. Бул жерге тамак берип койдум, суусун коюп койдум. Ошол эми урматтуу бир туугандар, калганы кандай болот? Дагы кийинки видеодон чыгарганга аракет кылабыз. Мына жыргап атат жөн эле. Мына мондай нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Тоокканада киринип монтип турушпаса кыйналып калышат тооктор. Тигил короз болсо эшикте жүрөт. Пока что кире элек бияка. Тигил дедовщина деген биякта шумдук. Тиги кичине кордоп коет, коркутуп коет. Ошол кийинки видеолордон жолугушканча, ассаламу алейкум.